Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз эки мүчөнүн суммасын жана айырмасын даражага көтөрүү боюнча болмокчу. Эки мүчөнүн суммасынын жана айырмасынын квадратынын формуласын баарыбыз эле билебиз. Бирок бул формуланын далилдөөсүн билбешибиз мүмкүн. Ошондуктан төмөнкүдөй мисалды чыгарып көрөлү. Бизге эки мүчөнүн суммасынын 5 даражасы берилсе, бул эки мүчөнүн суммасын 5 даражага көтөрүүдө биз көбүнчө эки мүчөнүн суммасынын кубу көбөйтүү эки мүчөнүн суммасынын квадраты түрүндө ажыратып алып туруп чыгарышыбыз мүмкүн. Андай учурда биз кыйынчылыктарга туш келип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул эсептөөнү аткаруу үчүн Гаусс'тун методун колдонсок болот. Мисалы, Гаусс'тун методун кантип колдонобуз? Бул жерде эки мүчө берилгендиктен, бул эки мүчөнүн 1 даражасы болгондо ушундай 1 деп жазып алсак болот. Андан кийин бул жерде 5 даража болгондуктан ушундай катардан 5 катар жазышка туура келет. Бул жерге четки мүчөлөрүнө дайыма 1 жазабыз, 1. Андан кийин экөөнү кошобуз, 2. Андан кийин 1 жазабыз. 3 катарга өткөндө четки мүчөсүнө кайра 1, экөөнү кошобуз, 3. Экөөнү кошобуз, 3. Четки мүчөсүнө кайра дагы 1 жазабыз. Андан кийин четки мүчөсүнө дагы 1. 1 менен 3'tү кошобуз, 4. 3 менен 3'tү кошобуз, 6. 3 менен 1'ди кошобуз, 4. Четки мүчөсүнө 1. Бул жерде азыр 1, 2, 3, 4. 4 катар жазылды. Демек 4 даража болгондо ушундай 4 катарга чейин жазабыз. Азыр бизде 5 даража болгондуктан дагы 1 катар жазабыз. 1, мына. Андан кийин ушул 1'ди бул жака A'нын 5 даражасы, V'нын 0 даражасына көйтөбүз. Бул жерде биринчи мүчөнү 5 даражадан баштайбыз, экинчи мүчөнү 0 даражадан баштайбыз. Ошондо 1 көбөйтүү A'нын 5-си, V'нын 0 даражасы болот. Андан кийин 1 менен 4'tү кошобуз, 5. Ушул 5'ти бул жака көбөйтүп жазабыз. 5 көбөйтүү A'нын 4-сү, V'нын 1 даражасы деп. Бул жерде биринчи мүчөнүн даражасы 1 санга азаят, ал эми экинчи мүчөнүн даражасы 1 санга көбөйөт. Улам ушинтип эсептөөнү аткарабыз. Андан кийин кошуу 4 менен 6'ны кошобуз, 10. 10'ду бул жака көбөйтүп жазабыз. 10 көбөйтүү мына биринчи мүчөнүн даражасы дагы 1 санга азайды, экинчи мүчөнүн даражасы 1 санга көбөйдү, чоңойду. Андан кийин 6 менен 4'тү кошобуз, 10. 10'ду дагы бул жака көбөйтүп жазабыз. Мына биринчи мүчөнүн даражасы 1 санга азайды, экинчи мүчөнүн даражасы 1 санга көбөйдү. Андан кийин 4 менен 1'ди кошобуз, 5. 5'ти бул жака көбөйтүп жазабыз дагы. Мына 5 көбөйтүү A'нын даражасы 1 санга азайды, V'нын даражасы 1 санга чоңойду. Андан кийин 1'ди жазабыз. 1'ди кайра бул жака көбөйтүп жазабыз. 1 көбөйтүү A'нын даражасы 1 санга азайды, ошондо A'нын 0 даражасы, V'нын даражасы 1 санга чоңойду. Ошондо ушундай болуп жазылат. Андан кийин бул жерде V'нын 0 даражасы 1. 1'ди 1ге көйсөк 1, A'нын 5 даражасына көйсөк A'нын 5 даражасы. Андан кийин 5 A'нын 4-сү V, кошуу 10 A'нын 3-сү V'нын квадраты, кошуу бул мүчөнү жазабыз. 10 A'нын квадраты кошуу V'нын 3-сү, кошуу 5 А V'нын 4-сү, кошуу V'нын 5-си. Демек, А кошуу V'нын 5 даражасы, A'нын 5-си кошуу 5 A'нын 4-сү В, кошуу 10 A'нын кубу V'нын квадраты, кошуу 10 A'нын квадраты V'нын кубу, кошуу 5 А V'нын 4-сү, кошуу V'нын 5 даражасы. Ушундай болуп чыгат. Эми бул жерде минус болгондо, эки мүчөнүн айырмасынын 5 даражасы болгондо кандай болот? Минус болгон учурда
birinci müçödөн kийин minus белгисин коебуз. Андан кийин плюс болот. Андан кийин минус болот. Ушундай ар бир кийинки мүчөдөн кийин минус коюп кетебиз. Андан кийин плюс болот, андан кийин минус болот. Ушундай кылып эсептеп чыгарып алсак болот, оңой эле. Ушундай чыгат. Эми бул жерден ушул а кошу v'нын квадратын далилдеп көрөлү. Мына бул формула ушундай далилдөөнүн негизинде a квадрат кошу 2a кошу v квадрат келип чыгат. Бул жерде мына квадрат болгондо биз мына экинчи катарга чейинкисин алабыз. Мына 1ди көбөйтөбүз. A'нын квадраты v'нын нөлүнчүсү. A'нын биринчи мүчө бул жерде даража канча болсо ошондон башталат. Ал эми v экинчи мүчө нөлүнчү даражадан башталат. Биринчи мүчөнүн даражасы бул жакта улам кийинки мүчөлөрдү кошууда азаят, экинчи мүчөнүн даражасы чоңойот. Андан кийин мына 2ни көбөйтөбүз. A'нын биринчиси, v'нын биринчиси. A'нын даражасы 1 санга азайды, v'нын даражасы 1 санга чоңойду. Андан кийин бул жерде 1ди көбөйтөбүз. A'нын нөлүнчү даражасы, v'нын квадраты. Ошондо бул жерде бул үчөөнү көбөйткөнүбүздө a квадрат чыгат. Бул үчөөнү көбөйткөнүбүздө 2a чыгат. Бул үчөөнү көбөйткөнүбүздө v квадрат чыгат. Бул формула ушундай далилдөөнүн негизинде келип чыгат. Ошондой эле мезгилдүү ондук бөлчөктөрдү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазуу боюнча дагы мисал көрсөтүп кетейин. Бизге төмөнкүдөй мезгилдүү ондук бөлчөк берилсе, ушул мезгилдүү ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазгыла десе, биз көбүнчө прогрессия эсептөөдө прогрессияны колдонуп жүрөбүз. Прогрессияны колдонбой эле жөнөкөй бөлчөк түрүндө дагы жазып алсак болот. Ал үчүн төмөнкү эрежени колдонсок болот. Бул мезгилдүү ондук бөлчөктү ушундай түрдө жазып алсак болот. Бул жерде мезгили 7. Биз ушундай формуланын негизинде жөнөкөй бөлчөккө айландырып алсак болот. Бул жерде бүтүн бөлүгү 3, бул жерге 3'tү жазабыз. Андан кийин бөлчөк бөлүгүндө мезгили кошо 217. Андан кийин кемитүү, бул жерде кашан сыртыда канча сан жазылып турган болсо, бүтүрдөн кийин ошону жазабыз. 217 кемитүү 21. Андан кийин бул жака 900. 900 кайдан келди? Бул жерде мезгилинде кашанын ичинде 1 цифра турат, демек 19'ду жазабыз. Бул жерде 2 цифра тургандыктан 2 0 жазабыз. Ошондо 900 болот. Бул жерде эсептесек 3 бүтүн 217-ден 21'ди кемитсек 196 бөлүү 900. 196 менен 900'дү 4кө кыскартсак, анда 3 бүтүн 225'тен 49 болот. Андан кийин бизге дагы төмөнкүдөй мезгилдүү ондук бөлчөк берилсин. Аны төмөнкүдөй кылып жазып алсак болот. Бул жерде мезгили 14. Төмөнкү формула менен чыгарып алсак болот. Мына бул жерде бөлчөк бөлүгүндөгү санды мезгили менен кошо баарын жазабыз. 914. Андан кийин кемитүү, кашан бүтүрдөн кийин кашан сыртында 9 турат. 9'ду жазабыз. Андан кийин бул жака 990 деп жазабыз. Бул жерде кашанын ичинде мезгилинде 2 цифра тургандыктан 29 жазабыз. Андан кийин бул жерде 1 цифра тургандыктан 10 жазабыз. Ошондо 914'төн 9'ду кемитсек 905. Бөлүмү өзү жазылды. 905 менен 990 5ке кыскарат. 905'ти 5ке бөлсөк 181. 990'ду 5ке бөлсөк 198. Демек бул мезгилдүү ондук бөлчөк жөнөкөй бөлчөк түрүндө 198'ден 181 болуп жазылат экен. Ушинтип эсептөөлөрдү жүргүзсөк болот.